көрүүчүлөр, ат адамдын канаты дейт. Учурда биз Адилет мырзанын үйүнө келдик. Адилет мырза учурда ар кандай күлүк жылкыларды багып, ар кандай жарыштарга салып жүрөт. Антип эле ошол жолго салыш, ат чабыш, аны менен катар улак тартышка дагы салат. Бүгүн ошол саяпкерибиз Адилет мырза менен жолукканы келдик. Ассаламу алейкум. Адилет мырза, саламатсызбы? Бүгүн атайын ошол сиздин кородогу жылкыларды жалпы биздин көрүүчүлөргө көрсөтөйүн деп келдик. Акыбалыңыз жакшы? Келиңиздер. Жакшы турат. Кирип көрөлү анда, жалпы биздин көрүүчүлөргө көрсөтөлүк, Келиңиздер. Кириңиз. Адилет байке, эми короңузга киргенде эле мынакей аттардын бир канча санын көрүүгө болот экен. Бизге да кызык, жалпы биздин көрүүчүлөргө да кызык. А дегенде кайсыл атты тааныштырып, кайсыл ат боюнча сүйлөшөбүз? Бизде ат көп негизиндечи. Бул сарайда 17 клетка бар. 17 клетка, 17 ат бар. Азыр жазгыга байланыштуу бизде үйгө жакшы жүрүп айгырларыбыз бар. Атага чыккан Картабат деген айгырыбыз бар. Ошол айгыр да башка айгырлар бар. Ошолордун баарын азыр бээге үйүргө жөнөттүк. Азыр ошо биз 6-7 аттай айгырларыбыз үйүргө кетти. Азыр көбүнчө могу жаш өспүрүмдөр, жаңы чыгып келаткан аттарды ошолорду кармап, толтуруп, витаминдеп, анан үскүгө дайындап, үскүгө улакка дайындайбыз да. Азыр ошол берки жаш аттарды алып келгенбиз сарайга. Айгырлардын баарын үйүргө кетирип, улакка кетчилер улакка кетти, үйүргө кетти. Азыр ушуларды жайы менен багып, толтуруп, үскүгө тастап алып, анан даярдап алып, анан улакка чыгарып баштайбыз да. Жалпы ушул кородо кандай баягы жеңиштерди жеңип келген аттар бар? Улактанбы, мүмкүн чабыштанбы, жолго салыштанбы? Бизде азыр ошол күлүктөгү, улактагы айгырлардын баары кетип калды да. Үйүргө кетип калды, айтып атпайбынбы. Азыр бирок атагы чыккан Каркыра деген аргымактын эмеде ынтымак командасында эң күлүк ат. Негизи эле Тайгазандагы эң күлүк ат Каркыра деген айгыр болгон. Азыр деле бар, ошо азыр үйүргө кетти. Ошонун баласы бар бу жерде. Ушунун баласын азыр дайындап атабыз, үскүгө Кудай буйрса жакшы кылып чыгаралы деп. Ошол бар. Кахармандын Лимон деген баласынын баласы да бул. Лимон деген баласы ал улакка салынган эмес, эмеде жүргөн, күлүктө жүрүп, анан өлүп калган да. Анан ошондон бул баласы алган. Бул азыр улакка дайындап атабыз муну. Аты кери кашка деп койгонбуз. Ушуну азыр улакка дайындап атабыз. Андан кийин дагы кайсыл? Андан кийинки ошо ынтымак командасындагы көп жылдар ойногон эң күчтүү күлүк ат Каркыра деген айгыр. Ошонун баласы бар. Каркыра өзү азыр үйүргө кеткен. Бээге койгон. Ошонун баласы жаска 4 жаш болот. Жаска 4 жаш, ушуну дайындап атабыз. Кудайым буйруса ошо эмелери жакшы, күлүктүгү, улакка барышы, коюшу аябай жакшы болот. Азыр ушуну жакшы дайындап, өзүмдө Кудай буйруса алып чыгалы деп атабыз ошо улактаргачы. Азыр эми майда чүйдө эле улактарга салып коет. Азыр үйрөтүп аттарга урунуп калбасын, кичине көңүлү калып калбасын деп азыр көп салган жокпуз да. Азыр даярдап эле кичине улактарга киргизип коюп эле, көп киргизбей дагы салышчы. Кудайым буйруса күздө полныйго сала баштайбыз. Адилет мырза, эми ат үстүндө кийинирээк сүйлөшөлүк.
ошол баягы саясатчылыкка келип калганыбыздын себеби эмнеде? Негизи эле бала кезде ушул атка жакын болбойсузбу? Ооба кичине кезибизде эле айыл жергесинде өрөөлүп өткөнбүз да. Мен өзүм Тамырда ат жок. Бардык ат менен. Ойлаштырып деле ат менен мал карайсың. Анан кичине кезибизде эле ат минип аталарыбыз кошташып, мал айдап келебиз. Мал айдап, жер айдап. Кичине кезибизде эле ат минип. Анан ошол ат минип жүрүп эле байкелерибиз ээрчип улакка барып калдык. Улак тартып, кичине чоңой улак тартып. Анан кийин ошо улакташканга аттарды дайындап, аттап багып. Ошол байкелерден үйрөнгөм. Содан кийин атка жакын болуп калды. Эле атка жакын азыр. Ат деп жашоону. Ушул учурда кайсыл баягы тармактын өрөөн дейбизби, мүмкүн областтарда аттар күчтүүрөөк. Улактан, жорго салыштан, бүлүк жабыштан. Азыр ошол мыякта көпчүлүк болгондуктан чүйдүн аттары күчтүү. Чүйдү күчтүү, бирок бизде эме да. Сразу күчтүү бир-эки атта чыгарды, сразу сатып жейт. Намыска алып чыкканча эле болбой. Ушундай деп акчага кичине кызык да. Баазы тура келди, баазы тура келди эле. Кандай бар дең? Таласта көп. Жакшаттар. Таласта көп. Таласта да жакшы камчы сатат, жакшы тарбиялашат. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз саяпкер Адилет мырза менен болгон маек көрдүңүздөр. Адилет мырзанын өзүнүн айтымына караганда, мына ушул эле Коrodон Кыргызстанга белгилүү канчалаган мыкты аттар чыккан. Учурда дагы азыр мен минип турган мына ошол Каркыра деген белгилүү жылкынын баласы. Мына ушундай аттарды тарбиялап аткан сизге ишиңизге ийгилик каалайлы. Дагы көп ийгиликтерди жарата бериңиз деп атайын убактыңызды бөлүп бүгүн маек берген үчүн ыраазычылык билдиребиз.